Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 35 адам катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Алардын арасынан Бишкекте 26, Чүй облусунда 2, Нарын облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 5, Баткен облусунда 1 адам. Акматованын айтымында бир суткада 11 бейтап айыгып чыкты. 4-майга карата Кыргызстанда коронавирус 830 адамдан табылды. Алардын 10-у кайтыш болду. 575 бейтап айыгып чыкты. Коронавируска байланыштуу Кыргызстанда Коопсуздук кеңешинин чечими менен Бишкек, Жалал-Абад шаарларында жана Ат-Башы районунда 10-майга чейин өзгөчө абал, ал эми калган аймактарда өзгөчө кырдаал режими калтырылган. Адистер өлкөдө коронавирус жуккандардын саны эң көп каттала турган мөөнөт 20-24 апрель болот деп болжолдогон. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Көбү кайтыш болгонуна байланыштуу анын жакындарына көңүл айтты. Мамлекет башчынын маалымат кызматы тараткан кабарда Жээнбеков Көбү коронавирус илдетинен дүйнөдөн кайтты деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Бул илдет менен күрөштө ак халатчан медиктерибиз алдыңкы сапта турушат. Илдетти жуктуруп алуу коркунучуна карабай жабыркап жатырса да өтө бийик каармандык жана тайманбастык менен жарандарыбызды өлүмдөн, оорудан сактап калууда. Тилекке каршы бул күрөштө ак халатчан дарыгерибизден айрылып отурабыз деп кайрылган айтылды. Президент Көбү өзүнүн дарыгерлик милдетин толук аткарып, көп жылдык эмгеги менен элдин саламаттыгына кызмат кылып, жүздөгөн жаштарга насаатчы болгонун баса белгиледи. Дүйнөлүк апаттын биздин өлкөгө келиши менен анын жайылышын токтотууда алдыңкы сапта жүргөнүн айтты. Коронавирус жуктуралып Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасына жаткырылган 58 жаштагы Көбү 2-майда каза болгон. 4-майга карата Кыргызстанда COVID-19 вирус 216 медицина кызматкеринен табылды. Алардын 139 айыгып чыкты. Бирөө каза тапты. Эл ватандаштар, урматтуу меймандар. Түркмөнстан дүйнөдөгү коронавирус пандемиясына карабастан 2-дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын аскердик парад жана майрамдык иш-чаралар менен белгилейт. Маалыматка караганда ушул тапта аскер кызматкерлери парадка даярдык көрүп, атайын техникалар кароодон өткөрүлүүдө. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги өлкөдө аскердик парадтан тышкары жеңиш күнүнө карата согуш ардагерлерине жана тылдын катышуучуларына сыйлык берүү салтанаттары уюштурулаарын жазды. Расмий түрдө коронавирус жуктургандар жок экени айтылып жаткан Түркмөнстанда көптөгөн адамдардын катышуусундагы түрдүү майрамдык иш-чаралар өткөрүлүп келет. Ошондой эле Беларустун президенти Александр Лукашенко Минскиде өтө турган улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган аскердик парадты башка күнгө которуу мүмкүн эмес экенин айтты. Лукашенко көпкө ойлонгонун, бирок согуштун ардагерлери алардын иш-чарага алып келүүнү талап кылып жатканын белгиледи. Президент ардагерлер бийлик коронавирустан чочулуп парад уюштурбай койду деген ойдо калбасын деп кошумчалады. Беларусь бийлигинин маалыматына караганда өлкөдө 3-майга карата 16 миңге чукул кишиге коронавирус жуккан. Пандемия башталгандан бери 97 киши көз жумган.